Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Урматтуу менин бир туугандарым, эжелер, сиңдилер, апалар, амансыздарбы? Сиздер менен дагы бир орозонун күнүндө иншалла аялдардын бактысы же аялдардын тагдыры тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Аялдардын бактысы бул кимге байланган? Аялдын тагдыры кандай болот? Кандай тагдырда аял кандай жашай алат? Ошол тууралуу сиздерге бир аз маек кылып бермекчибиз. Жакшы аял дүйнөдөгү эң жакшы эркекке турмушка чыга алат. Мисалы Айша энебиздин мисалы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын аялы болду. Бул нике Айша энебиздин Аллахка болгон сүйүүсүн алсыратпай бейишке парз болуп калды. Жакшы аял дүйнөдөгү эң жаман эркекке да турмушка чыга алат. Фараон алейхиссаламдын аялы Асия бинти Мазохим сыяктуу бул нике аялдын Аллахка болгон сүйүүсүн алсыратпады жана бейишти парз кылды. Жаман аял дүйнөдөгү эң жаман эркекке турмушка чыга алат. Мисалы Абу Лахабтын аялы Умму Жамилдин мисалы. Бул нике алардын Кудайга каршы чыгуусун өзгөрткөн жок жана тозок милдеттүү болуп калды. Жаман аял дүйнөдөгү эң жакшы эркекке турмушка чыга алат. Луттун капыр аялы. Мисалы бул нике капыр аялдын Аллага баш ийбестигин өзгөртпөй тозокко парз болуп калды. Дагы бир мисал, жакшы аял эч ким менен турмушка курбай эле өзү эле Аллахтын рахматы менен бактылуу болуп жашай алат. Мисал алсак, Мариям бинти Имрон. Мариям бинти Имрон турмушка чыккан жок, билесиздер, бирок аны Аллах таалам даражасын көтөрүп, бул дүйнөдөгү бүткүл аялдардан даражасын бийик кылды жана бейиштеги эң таква аялдардын катарында ага да бейишти важип кылды. Ошон үчүн бакыттын баары бир гана күйөөдө же балада эмес, балким бакыт бул Алланын ибадатында, балким бакыт Алла менен болгон тыгыз байланышта. Бакытты ар бир адам өзүнүн ичинен издеп, өзү тагдырга моюн сунуу керек да. Ошон үчүн Алладан гана бардык амалдар болушуна аракет кылышыбыз керек. Бирок бул дүйнөдө Аллах таалам бизди инсан кылып жаратты жана жуп кылып жаратты. Себеп дегенде жалгыздык бир гана Аллага татыктуу да. Ошон үчүн ар бир акыбалда бакытты өзүбүз таба билсек болот экен иншалла. Аллах таалам сиздердин биздердин кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын жана эки дүйнөлүк бактылуулук берсин.